14-15 октябрда Өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш түрдө маалыматты берген. Аба ырайыбыз катуу бузулат деп, тоолуу райондордо кар жаайып, жолдор тайгак болот деп. Ага карабастан биздин жүргүнчүлөрүбүз Ош-Бишкек жолуна жайкы баллондор менен чыгып алып, түнү менен 15 октябрь саат 8-ден баштап 16 октябрь саат 4 таңгамал саат 4-кө чейин биз жумушты алып барып атабыз. 1000ге жакын машинелер топтолуп, аябай катуу тыгын болуп атат. Буга эң көп кыйынчылык болгон бул чоң фуралар, жайкы шиналары менен жана бороон менен кар жаагандын себеби болуп атат. Министр МВД Улан Омаканович, министр транспортта Апсеттер Токтогулович үчөөбүз болуп биз бүгүнкү болгон окуянын чечүү максатында штабты уюштуруп жумуштарды алып барып атабыз. ГАИлер, участковыйлар, жол департаменттери оор техникалары менен аякта жумуштарды алып барып атышат. Азыр жылуу тамактарды уюштуруп, жылуу одеялдарды алып, биздин кызматкерлер, өзгөчө кырдаалдар министринин кызматкерлери элдерге таркатып атышат. Сууну, керегинче дизелдин топливо менен бензинди түгөнүп бараткан болсо, аларды да куйганга аракеттенип атышат. Азыр ошо бүт Түбашыдагы ситуация контролго алынып атат.